Ол музей сатылып кетти, музей жок болуп кетти, кур калып кеттик деп ишендире бир Болот Темиров жалган маалыматты чыгарды да. Мунун баардыгы жалган, урматтуу кыргыз элим. Азыр бул Болот Темиров, Самат жана башка бир канча чет мамлекеттин кулдары, келемиштери ушунчалык кыргыз элини бири-бирине мушташтырып, жаман көргөзүп, кыскасын айтканда кыргыз элини жок кылуу булардын максаты. Кайсыл бир адам келип Кыргызстанга күйүп бир иштеп берди эле? Кайсынысы кылды? Жалаң гана жалган маалыматтарды, жалаң гана фитналарды, бузукулукту гана кыргыз элине айтып келет. Бул дегени эл бузар деп коет мындай адамдарды. Мен айта турган нерсе, туугандар, мына музей Кытайларга берилип кетти деген нерселердин баардыгы жалган. Маданият министрлиги жарыя кылды. Музей эч качан ижарага дагы берилбейт. Эч качан сатылбайт дагы. Бир секундка дагы берилбейт атат. Болгону ошол жерде музейде бош месталар бар. Ал жерде мисал келтиргенде музей биздин тарыхый бир жабдыктарыбыз, бир тарыхчаларыбыз такыр ошол жерде жок деп. Андай жерлер бизде эч качан арендага дагы, эч бир сатылууга дагы коюлбайт. Болгону ошол бош атайын ушундай бир ярмаркалар өтүш үчүн ушундай бир месталар, орундуктар бар. Ошол жерлерде мына ошол Кытай, Монголия өздөрүнүн мындай бир иш-чараларын өткөрөт экен да. Бул жерде бир эле Кытай эмес, Монголия дагы бар. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, жалган маалыматка ишенбейле, кырылып кетебиз. Бири-бирибизди душман кылып көргөзбөйлүк. Азыркы учурда ушундай Кытай Формула 1 өтүп кетти да. Ушуну себеп кылып эле эптеп кыргызды мушаштырыш, эптеп кыргызды жок кылыш. Мына ошол эле максат. Бирок окшобой жатат, байкап атасыздарбы? Эч качан окшобой жатат. Ошондуктан туугандар, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, биз ынтымакта боло берели. Менин максатым болгону кыргыз элини ушундай бир ынтымакта, биримдикте алып жүрүү. Ошол ынтымакка чакыруу. Мына ошол эле менин максатым. Ошондуктан саткындарга эч качан ишенбегиле. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Кыргызстан чет элдиктерге 49 жылга жер бергени, узак мөөнөткө ижарага бергени, мен бир гана көп плюстарды көрүп атам. Ушул чет элдиктер инвестиция кылып Кыргызстанга көп жакшы нерселерди, ноу-хауду, да, технологияны алып келишет. Понял. Сибат мектептерди түрктөр алып келип, сонун университет ачышты, мектеп ачышты, и миңдеген кыргыз балдар жакшы билим алып, дүйнөдөгү алдыңкы фирмаларга да иштеп атышат. Sheraton'ду айтсак болот. Жакшы мейманкана аябай. Coca-Cola, чет элдик бизнесмендерге ушундай шарттарды түзсөк, алар келип сонун нерселерди Кыргызстанда ачышат. Ошентип Кыргызстан тезирээк дүйнөлүк экономикага заманбап нерсеге интеграция болот. Мен ойлойм, 49 жылга ижарага жер бергени бул өтө жакшы саясат. Балким тиякта экологиялык проблемалар бар, кээ бир инвесторлор жер сатып алып аны туура эмес иштетеби, бирок ал үчүн механизмдер бар. Да, экология контроль болуш керек. Андай нерсени кыргыздар деле кылышы мүмкүн, чет элдиктер деле эмес, Ошол үчүн эко-контроль өтө жакшы болуш керек. Жакшы инвестор болсо, анда Кыргызстан үчүн өтө көп пайда. Силер болгонсуңарбы Тажикстанда? Аякта чет элдик инвестиция, мен барганда аябай аз көрүнгөн магачы. Аякта вефасы кичинекей болгон. Аябай скучный шаарчы. Аларга салыштырмалуу Кыргызстан вообще керемет. Тажикстандагы мононация, аякта жалаң эле тажиктер.
анча кызыктуу эмес аяктачы мононация болгондо. Кыргызстанда уйгурлар бар, корейстер бар, орустар, өзбектер көп кызыктуу элдер болуп, Кыргызстан өтө кызыктуу. Өтө жакшы тамактар, өтө жакшы архитектура, көп нерсе бар. Ошол үчүн Кыргызстанга чет элдер келгени кыргыздардын өнүгүшүнө салым болот деп ишенем. Ошол үчүн урматтуу жердештер, биз чет элдиктерден коркпойлу. Азыр биз канчалык чет элдиктерди жаман көрсөк, ушундай эле бизди орустар жаман көрүп атат, билесиңерби? Ушундай эле мамиле орустар кыргыздарга кылып атат. Биз орустардан жакшыраак бололу. Орустардын саясатын кайталабайлы. Кошуналар менен биз жакшы мамиледе бололу. Кошуналар менен ушундай интеграция болсо, анда ортодон согуш, начар мамиле болгону шанс азыраак. Ошол үчүн Евросоюз бар да. Евросоюз эмне үчүн ачылган? Экинчи дүйнөлүк согуш тең Европада болгон да, үчүнчү дүйнөлүк согуш болбосун деген да. Интеграция болгон Европадачы. Кыргызстан кошуналар менен максималдуу интеграция болсо, ошончолук көбүрөөк Борбор Азияда тынчтык болот. Алга Кыргызстан, ыя Кыргызстан. Матраимовдордун байлыгынын сырын ачат. Азаттык унаалысынын Кыргызстандан чыгарылган миллиондор изи аталышындагы иликтөө эсиңиздерде болсо керек. Мындан туура 7 жыл мурда тартылган бул иликтөө коомдо резонанс яратып, кызуу талкууга алынган болчу. Анда Матраимовдор 700 миллион долларды чыгарууга тиешеси бар деген дооматтар келтирилген. Бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Бул иликтөө Райым Матраимовдун коррупционер экенин аныктаган. Бирок ууру өлгөнчө карганат болуп, Матраимовдордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, кабарчы Али Токтакуновду, Клуб Кейжи жана 24 Кейжи сайттарын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон болчу. Бул учурда Матраимовдорду актоодон кесипкөй адвокаттар баш тартып турган маалда, акча дегенде намысын сатканга даяр болгон бир жактоочу чыккан. Ал Канатбек Азиз. Матраимовдор мисалы үчүн алардын фонду, алардын бизге берген доведенияси боюнча коррупционерлерди минтип актап, сүттөн таза көрсөтүп, алардын кызыкчылыгын коргоп жаткан Канатбек Азиз Матраимовдордун арты менен байгандардын бири. Мындайча айтканда, Райым миллионаны кең пейилдик менен сыйлап, акча, батир, коттедж жана люкс класстагы автоунаалар менен камсыздап турган. Эбегейсиз байлыкка ээ болгон Канатбек Азиз Матраимовдорго чаң жугузбай коргой баштаган. Ал үчүн Матраимовдорду өлкөнүн түндүк аймактарынын тургундары арасында атайлап терс өңүттө каралоо болууда деп, аймак аралык кастыкты козуткан трайбалисттик билдирүүлөрдү дагы жасаганы бар. сам Раймбек Матраимов и так далее, насколько демонизирован в Кыргызстане. И у нас, к большому сожалению, то количество считающих, оно именно на севере. Канатбек Азиз 2020 жылдагы жогорку кеңешке талап берилген дал ушул Матраимовдорго тиешелүү делген Мекеним Кыргызстан партиясынын атынан койгон. Бул партия ошол учурда добуштарды сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу боюнча жана көптөгөн даттануулардан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан добуштары толугу менен жокко чыгарылган. Жемкорлорго жан тарткан Канатбек Азиз стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директорлугуна ышмаланды эле. Акыр аягы коом анын ким экенин эскертип, катуу реакция кылышып, анан дароо кызматынан кол жууган. Карьерасына чекит коюлган соң Канатбек Азиз алдамчылык менен алектене баштаган. 2024 жылы өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин фигуранты болгон. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал Акун ишканасынын айрым кызматкерлери менен биргеликте укук коргоо органдарындагы байланышын шултоолоп, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жубайы Тентимишовага Акыл Инвест банк же азыркы Капитал банкты алардын менчигинде калтырууга көмөк көрсөтүүнү сунуштаган. Аталган аракеттердин натыйжасында Канатбек Азиз 5 миллион доллар алып, андан соң Кыргызстандан башка өлкөгө качып кеткен. Негизи Канатбек Азиз башынан эле коррупция, алдамчылыкка жакын адам болгон. Мисал айтсак, ал юриспруденция багыты боюнча аттестациялык комиссияны жетектеп турган учурда диссертациялык иштерди кароодо коррупциялык схема түзгөн. Элестетиңиз, илимий даража боюнча оң чечим чыгаруу үчүн изилдөөчүлөрдөн 15 миңден 20 миң долларга чейин акча алган. Аймактарга кызматтык иш сапарлары учурунда диссертациялык комиссиялардын курамында жүрүп, кабыл алуучу тараптан кымбат мейманкана, сый тамак жана башка чырымдарды камсыздоону, анын ичинде сойкуулар менен жолугушууларды уюштурууну талап кылганы да айтылат. ИИ баса кыстыра кетели. Негизи Канатбек Азизге дагы 75-чилердин каты боюнча кылмыш иши козголуш керек. Ал 75-чилердин катына түздөн түз тиешеси бар адам. Социалдык тармактарга дагы президенттик мөөнөттөргө байланыштуу юридикалык талаштарды жоюу үчүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү зарыл экенин билдирген пост жарыялаган. Кыязы ушундай билдирүү кылсам чоң кызматка барып калам деп үмүт кылган окшойт. Ошентсе дагы Канатбек Азиз эмне үчүн ушул күнгө чейин мыйзам алдында толук жоопкерчиликке тартылган эмес деген суроо коомчулукта жаралууда. Азыр дагы өзүн эле эмес, аялындагы кызматка отургузуу үчүн чоңдордун эшигин каккылап жүрөт.
Бирок мындай адамдар мамлекет үчүн кооптуу. Анткени Канатбек Азиз жеке кызыкчылыктарына жетүү үчүн жана акча дегенде мекенин сатып, кызмат дегенде намысын саткандардын бири.